Сатыбалды Байдөлөтов атындагы инновациялык жалпы орто билим берүүчү мектебинде 14 сентябрь күнү райондук администрациясынын көрсөтмөсүнө ылайык райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Кайкыева, Ардагерлер комитетинин төрагасы Осмонбеков, Бала жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгынын адиси Сейталиева, Борбордук оорукананын адиси Кыдырова, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Караева келишип ата-энелер менен окуучуларга кылмыштуулукту алдын алуу, уюлдук телефонду туура пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ардайым мектептен атын чыгарып, олимпиадаларга катышып, укук бузуулардан алыс болуп, бардыгы болуп аткан нерсени баардыгын билимине иш керек деп шуну пайдаланышыңар керек. Анан сотка деген аракет чыкты. Муну вообще мектепте колдонбош керек балдар.